Номер 72 Кулдош Юлдашев орто мектебинин башталыш класс мугалими Гаппарова Карима. 3-класс үчүн математика сабагы. Бүгүнкү жаңы темабыз мисал иштөө. Сабактын максаты 919 923 мисал иштей алышат. Сандардын жалпы жана айрым бирдик, ондук, жүздүк, миңдиктерге мисал айтышат. Өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштаардан алда силерге жагымдуу маани айтып калайм. Биз азыр 919 мисалдан баштайбыз. Бизге маселе берилип жатат. Апам 12 сом 50 тыйындан 10 пайпак сатып алды. Дүкөнчү 5 сом ага кайтарды. Апам дүкөнчүгө канча акча берди? Бул маселени чыгаруу үчүн 12 сом 50 тыйынды 10го көбөйтүрөбүз жана дүкөнчү берген 5 сомду кошуп коебуз. Жообу 130 сом апам дүкөнчүгө берген. Кийинки мисалыбыз 920 мисал. Бул мисалда 215 санын 3кө көбөйтүрөбүз. Мына бирдиктен баштайбыз. 3 жерде 5 15, 15тин 5и 1 ойдо. 1 жерде 3 3, ойдого менен 4, 2 жерде 3 6. 645 саны болду. Эсе кийинки мисал берилген. 22 ондукту көбөйтүрөбүз 3кө. Ал үчүн 3'tü 2'ye көбөйтүрөбүз 6, 3'tü 2'ye көбөйтүрөбүз 6. Демек 66 ондук деп жазсак болот. Же ондуктун ордуна 1 0 коюп 660 деп жазсак болот. Эми кийинки мисал 921 мисал. Мында биз балдар ирилетүү жана майдалоо эрежелерин эске салышыбыз керек. 6 километр 660 метрде 6660 метр бар. 7 килограмм 200 граммда 7200 грамм бар. Анда эмесе 922 мисал. Бул мисалда 10 ондук барабар канчага? 10 ондукту табыш үчүн 10ду көбөйтүрөбүз. Ондук дегендеги 10го барабар 100 болот. 128 ондук канчага барабар деп сурап жатат бизден. 128ди көбөйтүрөбүз. Ондук дегендеги 10го барабар 1280 сан болот. Эми бизден сурап жатат 630 санында канча ондук бар деп. Ал үчүн 630 санын 10го бөлөбүз. Барабар 63 саны келип чыгат. Эмесе Акылай бизге ыр даярдап келиптир тазалык жөнүндө. Аны угалы. Балдар, тазалыкты сакташ үчүн тез-тез самындап колубузду жууп турушубуз керек экен. Үйгө тапшырма 925 мисал. Саламатта калгыла.